урматтуу министр. Сиз билесиз, күбөлүк диплом жөн эле мыйзамды кабыл алып коюп элечи, салмактуулугун эч качан биз камсыз кыла албайбыз. Ал үчүн убакыт чет мамлекетте карагылачы, бир канчалык вуздар бар, жанагы бир Лига Плюща ошолорду карагылачы. Аларга кайсыл мектепти бүтсөң, кимдин баласы болбосун, баарына бирдей мамиле кылат. Ошол үчүн дүйнөнүн баары ошол вуздарга тапшыргана аракет кылат. Жана сиз айтып аткандай, келип эле чет мамлекеттен бүтүрүп, анан келбей жатат дегениңерчи, келбейт алар. Биз аларга шарт түзө албайбыз. Алар ошол чоң вуздарды бүтүп атканда, бири менен сүйлөшкөндө 2000, 5000 евро, доллар алабыз деп келгенде берден биздин жанагындай 30 000, 50 000 сомго иштешпейт. Иштешпейт, эмне үчүн дегенде, аларды өздөрүн баалашат. Баалашат. Чет мамлекетте вуздарды бүткөндөр эч качан мындай пара алам, мыйзамды бузам деп келбейт. Алар таза иштегендер. Ошол үчүн мен оюмча мындай мыйзамдар менен биз мамлекеттин окуусун жөн эле бузуп салабыз. Эмне үчүн дегенде, кызыл диплом менен аттестат, алтын медальды алган адам конкурска барат экен, а бул жерден 3-кө окуган адам, 4-кө окуган адамды биз конкурсу жок алганыбыз мен оюмча бир туура эмес. Бул биринчиси, бул жооп бербей деле койсоңор болот. Экинчиси, урматтуу министр, сизди Ысык Ата районуна алып бардым эле. Биз каяктагы мыйзамдарды жазайбыз. А бирок элементарный сиздин системаңызда кечөгөнү мен районуңарды алып барып баарына көргөздүм. Райондо ушунча мектептен болгону бир 10го жетпеген мектеп катталып туруптур мамлекетте. Калгандары катталбай, жөн эле бир тех паспортты көтөрүп жүрүшкөн экен. Кечөгөнү баарына көрсөм, мени карап таң калып атышат, биз деген катталып жүрдү деп ойлогон турбайбызбы деп. Эгерде орточо баа менен мен имуществодон санап алдым. Жок эле дегенде бир 3-4 миллиард сомдук окатыңар талада жатат, катталбай. Мен сизге да көргөздүм. Бир эчтекени кылган жоксуз. Эгерде айыл өкмөткө бергиңер келбесе, министрликте өзүнө катталып туруш керек болчу ушул убакка чейин. Эмне үчүн министрликте ошолордун баарын каттабайт? Эмне үчүн үлүш кылып кээ бир мектептерди берип салып турсуңар? Сатылып кетип калыптыр мектептер. Ошонун баарын бүгүн мен сизден дагы бир жол сурайм. Баарын катташыбыз керек мектепти. Бул кандай районо, мектеби жок районо бир эмне? 7 мектептин районолору бул жерде. Бул суроо боюнча жергиликтүү өзүн өзү башкаруу мыйзамы боюнча мектептер толугу менен айыл өкмөттөрүнүн балансында турат. Алар милдеттүү түрдө каттап гос актысын алып берүүгө акча бөлүшү керек. Эгер республикалык деңгээлде бизден баланста тургандар, биздин баланста гос актылары бар. Биз бул иш боюнча дагы кайрадан жергиликтүү акимдерге, губернаторлорго, айыл өкмөттөргө кат жазганбыз, дагы улантабыз. Рахмат. Бул сиздин жообуңуз такыр билимсиз экениңизди далилдеп атат. Айыл өкмөттөргө өткөрүүнүн алдында силерде болуш керек анын баары. Мамлекеттин көзөмөлүндө. Биринчи өткөрүп бергиле ошону. Өкмөттүн токтомун чыгарткыла. Болгону экөөнү эле баланс калдыңар. Уят эмес ушу жерден ушундай нерселерди айтып атсаңар. Сизди уккан директорлор, районолор эчтеке кылбайт. Силердин баланста болуш керек. Бардыгы. Анан кийин өкмөттүн токтому менен жергиликтүү бийликке өткөрүп бересиңер. Эгерде алар макул болсо, баланс деген сөз бул менчикти эметпейт. Мамлекеттик менчикти, мамлекеттин өкмөт макулдугун берип туруп, анан өткөрүп берет. Макул силердин акт прием передача. Госимуществонун тиги ошол акт приемдучу бекитмейин албайт айыл өкмөтү. Айыл өкмөтү келип эле мамлекеттин окатын келип тартып ала албайт. Өткөрүп бергиле. Ал оңой эле, комиссия түзгүлө. Мына экөөнү өткөрттүрдүң го. Эми бир 30-40 калды объект. Ошолордо мына бир эле айыл өкмөттөн, социальный значимый объекттен, мына Сынташ айыл өкмөттөн 53 объект турат. 53 объект. Катылып. Эми токтотуш керек мунун барынча. Бала бакча мектепти сатканды, алганды токтотуш керек. Болду, миллиард деген акчаны сурайсыңар. А бирок өзүбүздө катылып турган канча бала бакчабыз бар, мектептерибиз бар экен.
Анан жөн эле президенттик эле алдап эле акча керек деген уят болот. Ошол үчүн ысык атадан баштагыла мен жардам берем. Толтура катталбаган бала бакчаларыңар бар, мектептериңер бар. Барын мамлекетке катташ керек, ошол миллиардтардын барын. Рахмат. Сиздин айтканыңызга кошулам. Жооп бербей эле коюңуз. Кийин жооп бересиз. Экинчи микрофон.